Саламатсыздарбы, урматтуу биздин вебинардын түз эфирдин катышуучулары, урматтуу ата-энелер, жаштар. Бүгүн бизге конокко Айдан эже бизге ошо туура кесип тандоо боюнча маалымат берет. Азыркы учурда Айдан эже ошо IT адиси болуп, АКШда Чикаго шаарында иштейт. Саламатсыздарбы, анда сөздү Айдан эжекеге беребиз. Өзүңүз жөнүндө айтып, анан түз эфирди баштасак болот. Алдын ала сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп, биздин жаштарга өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүүгө макул болгонуңуз үчүн алдын ала чоң рахмат. Рахмат чакырганыңыздарга. Мен дагы аябай сүйүнүп жатам, что мен өзүмдүн кандай десем, практикам менен бөлүшүп, жана акыркы эле убакта ушу май айы келип, бүт бүтүрүүчүлөр как раз кесип тандоо кезинде Азаттыкка дагы ушул темада макала жазган болчумун. Эми ошол макала жөнүндө айтат экен бүгүн. Менин атым Айдана, учурда үй бүлөм менен Чикагода турам. Бир уулум, бир кызым бар. Кызым 3 жаштан өттү, балам 1 жаштан өттү. Үй бүлөдөн сырткары Чикаго шаарындагы IT компаниялардын биринде senior DevOps инженер болуп эмгектенем. Негизи эле ушу жумуштан, үй бүлөдөн сырткары социалдык тармактарда өзүмдүн блогум бар, Instagramда, YouTube'да. Ушу блогдо өзүмдүн кесибим тууралуу, өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп турам ар дайым. IT деген эмне, код деген эмне, кандай багыттары бар, эмне үчүн айтыны тандаш керек деген сыяктуу суроолорго ошо колумдан келишинче кыргызча жана жалпак тилде элдерге түшүндүргөнгө аракет кылам. Азыр негизи эле IT бул трендке айланган үчүн суроолор аябай көп. Ушу элементарный суроолордон баштап күчөп бара берет. Бул кандай, ITнин эмне багыттары бар, кантип үйрөнсөм болот, канча нолдон башташым керекпи, англис тил билишим керекпи деп суроолор аябай көп болгондуктан буну жазып эле жооп бербестен акыркы убакыттарда видео тартып баштадым. Андан сырткары видеолорго ар кандай конокторду чакырып баштадым. Ушу IT багытындагы апакелерден, эжелерден, кыздардан интервью сыяктуу разговор кылып, ушу баарлашуу IT багытындагы. Алар дагы өзү ITге кантип келип калды, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп айтып беришет. Анан эң жакшы жери бул ошо видеого келген конокторум бардыгы эле IT-ни мектептен баштап же университеттен баштап окуган эжелер эмес да. Алар өзүнүн карьерасын ушу IT-нин канчалык керектүү экенин, IT-нин канчалык деңгээлде керектүү экенин билип, 30 жашта, 35 жашта 2 баланын, 3 баланын энеси болуп туруп, карьерасын алмаштырган учурлар аябай көп болду. Ошол жөнүндө көп бөлүшүшөт. Ошону көрөрмандар аябай пайдалуу деп таап, аябай кызыгуу жаралып, негизи эле бул ушу видеолор аркылуу мен Кыргызстандагы кыз келиндерге, апакелерге айткым келет, кесипти алмаштыруу эч качан кеч эмес. Жашоону өзгөртүү эч качан кеч эмес. Буга биз жөн эле туура максат менен жана өтө жакшы кабыл керек деп айтам. Ошонун негизинде ошолорго жастыктап, ошо эжелер менен интервьюлар кылып жатам. YouTube, Instagram, блогдон сырткары Азаттыкта кичинекей блогум бар, ал жака макала жазып турам. Ошо IT багытына байланыштуу же болбосо ушу жашоомдо өзүм колдонгон ыкмалар жөнүндө, ушу тажрыйбам жөнүндө дагы бөлүшүп турам. Андан сырткары Чикагода биз IT адистеринин чогулган бир хаб клуб түзгөнбүз, Мурас деген. Ошонун жетектөөчү командасындамын. Ошол жакта дагы Чикагодагы жана Американын башка штатындагы кыз-жигиттер менен биргеликте жумуш иш-чараларды жүргүзүп, жана ошолдуктан салым кошуп турабыз. Мурас клуб деп аталат. Мурастан сырткары жумушта волонтерлик жумуштарды көп кылам. Алардын бири Week All Code деген программа бар. Ал жерде биз
айына бир жолу, иногда 2 жумада бир жолу ар кандай программалар болот. Биздин убактыбызга жараша 6 жаштан 17 жашка чейинки окуган кыз балдарга код үйрөтөбүз оюн аркылуу. Жаш балдарга ушу кичинекейинен IT жөнүндө түшүнүк берип, IT эмне экенин көрсөтүп, код эмне экенин көрсөтүп, оюндун негизинде Python, JavaScript, CSS, HTML сыяктуу код тилдери менен аларга биз ошону түшүндүрүп беребиз. Анан бир кандай десем, application оюндарды жасайбыз. Дагы ошодон сырткары калган убактымдын баары үй бүлөмө, балдарым. Чоң рахмат. Биз ошол сизди мен келинчегим да сиздин блогторду өтө көп окуйт. Ушул IT боюнча жашы улуулар канча жаштан баштаса болот? Жашым 32де мен IT-ни үйрөнө аламбы деген. Жакшы суроо экен. Аябай актуалдуу суроолордун бири десем болот. IT үйрөнүш үчүн определенный бир возрастной категория деп коет. Возрастной категория жок. Кааласаңыз 40 жашта, 50 жашта, 60 жашта болосузбу? Эгерде үйрөнөм деп чечсеңиз, үйрөнөм деп аракет кылсаңыз, сиз үйрөнүп кетесиз. Менин тажрыйбамда байкелер эжелер болду. 4 баласы менен, 3 баласы менен 40-45 жашка чыккан эжекейлер дагы, байкелер дагы жашоону алмаштырам деп IT-ни үйрөнүп, азыр ийгиликтүү чоң компаниялардын биринден кеттинип жатат. Ошого IT-ни окуш үчүн, IT-ни үйрөнүш үчүн негизи эле жашка, улутка, адамдын өңү түсүнө эч нерсеге карабайт. Бул жерде болгону аябай жакшы каалоо керек жана ошо чечимди кабыл алгандан кийин аракет кылыш керек. Мектепте кандай окуса эле, ошондой эле IT-де деле IT-ни үйрөнүп баштаганда эле сразу бир кыйын темалар келбейт да. IT-де деле бардык нерсе баягы алфавиттен башталгандай эле курстарда болобу, университетте болобу же баягы онлайн сабактары болобу, Адан баштап Яга чейин акырындан түшүндүрүп берилет. Болгону бул жерде эмне керек? Жакшы IT багытындагы адис болуш үчүн англисче сөз бар consistent деген. Кыргызча айтканда мындай расписание менен окуш керек. Бир күн окуп, бир күн окубай, бир күн жакшыраак окупкой, эртеси конокко кетип калуу деген нерсе болбойт да. Эгерде IT-ни окуйм деп чечкенден кийин ошо өзүнө убакыт берип, минимум 6 айдан 1 жылга чейин көптөгөн план түзүп, план менен окуш керек, дисциплина болуш керек. Адам ошо эртең менен саат 9да окууну баштаса, күнүгө 9дан 3кө чейин болобу, кечки саат 6га чейин болобу окуш керек. Бир күн окуп, эртеси окубай, анан кайра таштап окуса, анда жыйынтык чыкпайт. IT-ни үйрөнүп кетиш үчүн 6 ай 1 жыл деген азыраак убакыт айтылат. Бул чын, үйрөнсө болот. Ошо убакыттын ичинде бир код тилин ошол эле убакыттын ичинде үйрөнүп жумушка чыгып кетсе да болот. Болгону ага серьезно окуш керек. Бул жөнөкөй эле баягы курстарга барып келип, кандай десем, барып келип жүрүп эле үйрөнүп калчу нерсе эмес. Бунун да өзүнүн кыйынчылык жактары бар. Кыйын эле нерсеге кирет, бирок колдон келчү нерсеге кирет. Ошого эгерде код үйрөнөм деп чечкен адамдар бар болсо, алар өзүнүн дисциплинага түртүп, дисциплина менен окуп, ошо 6 ай чыдап коюш керек. 6 ай бул аябай аз эле убакыт, биз болгондой целый өмүрүбүздү алып көрсөк. Ошого 6 айда көп нерседен отказ кылып, ошо болгон күчтүн баарын, убакыттын баарын окууга кетирсе, аябай жакшы жыйынтыктар болот. IT-ни өз алдынча өздөштүрсө болобу деген суроо келиптир. IT-ни өз алдынча өздөштүрсө болот деп айтам. Негизи эле дүйнөдөгү аябай Мен экранга суроолорду чыгарып берейин, сиз ал жактан жооп айтып коюңуз. макул. Негизи эле IT-ни өз алдынча өздөштүрсө болот деп жооп берем. Мен ар дайым дүйнөдөгү эң алдыңкы атагы чыккан программист, хакерлердин баары эле самоучкалар болгон. Анан азыр 21-кылым интернеттин заманы болгондуктан, интернетте аябай сонун булактар бар. Тилекке каршы бүт информациянын баары орус тилинде же болбосо англис тилинде. Ошого өз алдынча IT-ни үйрөнүп башташтан мурун сиз өзүңүздөн сурашыңыз керек, орусча
орусча тилиңиз жана англис тилиңиз жакшы деңгээлдеби? Тилекке каршы азыр бизде кыргызча маалымат өтө аз. Ошондуктан менин блогумдун дагы бир себеби бул кыргызча маалымат. Кыргызча маалымат региондорго жеткирүү болуп эсептелинет. Ошо эгерде сиз орусчаңыз, англисчеңиз жакшы деңгээлде болсо, өзүңүздү контролдоп, дисциплина менен окуй алам деген адамдардан болсоңуз, сиз өз алдынча код үйрөнсөңүз, айтыны үйрөнсөңүз болот. Буну үчүн сизге расписание керек, жакшы булактар керек, өзүңүзгө жаккан бир платформаны тандап, ошол жактан нолдон башталган класстарды алып үйрөнсөңүз болот. Негизи эле азыркы күндө айтиде иштеген, айтиде окуп келген, ийгиликтерди жараткан адамдардын көбү эле ушу самоучка менен алектенишет. Мен деле ошолордун катарына кирем. Азыркы күнгө чейин онлайн сабактарды алам, азыркы күнгө чейин билимимди дагы өстүргөнгө аракет кылам. Бул IT ушунчалык бат өнүккөн, кандай десем, профессиялардын бири болгондуктан, мындай бир эле билим менен отуруп калуу деген нерсе болбойт. IT күн санап өсүп турат, ошондуктан биз дагы өзүбүздүн билимибизди күндө жаңылап турушубуз керек. Мага айтинин дагы ушу жаккан жактарынын бири бул адам күнүгө өсүү менен алек, күнүгө өзүн өнүктүрүү менен алек. Жаңы проект, жаңы билим, жаңы проект, жаңы билим болуп улана берет. Эч качан ушундай учур болбойт, мен бардыгын билем деген. Же бир жаңы проект келгенде мен аны бат эле кылып салам, мен аны сонун билем деп айтпайсың. Бардык ар дайым жаңы проект келген сайын сен мен билбейм деген сөз менен баштайсың. Мен аны билбейт экенмин, значит эмне окушум керек. Изилдөөнү менен Google кылып, тренингтерди карап, бир сабактарды карап, изденүү менен баштайсың. Ушу проектти мен кантип ийгиликтүү бүтүрсөм болот? Башка дүйнөдөгү программисттер же башка дүйнөдөгү адистер ушуну кантип чечти экен деген изденүү менен баштайбыз. Ошого өз алдынча сөзсүз түрдө үйрөнсөңүз болот. Мен информатика мугалим болуп иштейм. Силердей болуп кантип иштесем болот дейт. Гүлзада деген сурап атыптыр. Аябай жакшы кесиптин ээси экенсиз. Значит, мындай IT багыты боюнча, информационный технология боюнча сизде бир жакшы билим бар, бир дипломуңуз бар болсо. Сизге башкаларга караганда мен оюмча батыраак өздөштүргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн сиз өзүңүз чечишиңиз керек. Окуунун 3-4 түрү бар. Бул университеттен окуу же колледжден билим алуу. Экинчиси бул буткемптерге баруу. Буткемптер бул биздеги азыркы курстар. Курстарга барып окуу же болбосо интернеттен бир ошол эле курстарды онлайн аркылуу алуу, үйдөн отуруп окуу же болбосо таптакыр курстарга, эмелерге катталбай өз алдынча окуу акысыз булактардан. Ошону чечишиңиз керек. Кайсыл сизге туура келет жана кайсыл сиздин бюджетиңизге туура келет. Анан чечкенден кийин ошо акырындан десем, башталгыч класстардан, башталгыч сабактардан алып окуп баштасаңыз болот. Азыркы күндө мен кеңеш катары айтмакмын, эмнеден башташ керек, кайсы тилден башташ керек деп көптөр сурашат. Азыр дүйнөдөгү эң алдыңкы тилдердин бири бул Java, JavaScript, Python, C#, PHP деген тилдер болуп жатат. Мен сизге кеңеш катары айтмакмын, фронтендден баштаңыз деп. Фронтенд бэкэндке, фуллстекке караганда бир аз жеңилирээк. Батыраак түшүнөсүз. Ошого башында фронтенд разработкадан баштасаңыз, JavaScript'ten башташыңыз керек болот. JavaScript'ten башташыңыз туура болот деп ойлойм. Ал үчүн Java'ны деле үйрөнүп, JavaScript'ти деле үйрөнүп баштаганда башында HTML'ден, CSS'тин основаларынан башталат, анан акырын ошо нерсе барып JavaScript'ке өтүп кетет. Мен ойлоп аткам, суроолорго акырында токтолсокпу деп. Биринчи анда туура кесип тандоо боюнча айтып. Сиз өзүңүздүн постуңузда жарыялаган кесипти туура тандоо боюнча маалымат берсеңиз болот. Анан суроолорду акырында.
Урматтуу катышуучулар, бул түз эфир сөзсүз сакталат ушул YouTube каналда, аны кийинчерээк деле көрсөңүз болот. Андыкта кайсыл кесипти биз тандасак туура болот? Айдана эжеке ушул туура кесип тандоо боюнча өзүнүн сунушуну беришет. Негизи эле азыр бизде менталитет барбы же ошондой нерсе Кыргызстанга сиңгенби? Мен деле ошолордун катарына кирчүмүн. 9-класстан окуп баштап ким болосуң дегенде бир жылы бул кесиптин ээси болом, экинчи жылы оюмду өзгөртүп бул кесиптин ээси болом деп, бирок так бир чечимге келе алчу эмесмин да. Анан кесип тандоону ошо акыркы коңгуроо болгондо аябай катуу ойлонуп баштагам. Мен ким болом деп. Менин оюмча ошо практикадан көрдүм, бул бир аз туура эмесирээк болот экен деп. Негизи эле кесип жөнүндө ойлонууну, изденүүнү качан башташ керек деген суроо келет биринчиден. Азыр бизди ата-энелер көрүп турса, мектептин окуучулары көрүп турса, мен аларга айтмакмын, досторуңарга да айткыла, туугандарыңарга да айткыла деп, кесипти негизги багытты мен ушу экономический багытта же юридикалык же IT багытында кетким келет деген чечимди 8-9 класстан башташ керек экен деп ойлодум. Бул практика Америкада да колдонулат экен. Канчалык эрте адам ойлонуп баштаса, ошончолук өзүн даярдап баштайт экен. Эмне үчүн 8-9 класста кесипти ойлонуп баштаган адам уже өзүн ошого настроивать этет, жана ОРТге даярданабы же чет өлкөнүн университеттерине даярданабы, ал ада уже четкий план деп коет, план болот. Мен эмне кылышым керек, кайсы сабактардан жакшы окушум керек, кайсы сабактарды мен ашыкча окушум керек деген сыяктуу. Анан ошого жараша сабактарды сортировка кылып окуп баштайт адам. Анан 8-9 класста кесип тандап баштагандын дагы плюс жактары бул чет өлкөдөгү университеттерге даярдануу. Бизде көрсө Кыргызстанда аябай көп сонун программалар бар. Особенно Европага, Азия өлкөлөрүнө акысыз окууга кеткенге чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Болгону ошол нерселерди бизге, особенно региондорго жакшы жетпей калат мектептерге, жана жеткенде дагы өтө кеч болуп калат. Менин билишимче Европада, Германияда болобу, Чехия өлкөлөрүндө, Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө мамлекеттик университеттер акысыз. Бюджет түрүндө окуса болот. Аны үчүн болгону экзамен тапшырыш керек. Ошо экзамендердин эң негизги экзамендердин бири бул национальный язык. Ошол мамлекет сүйлөгөн тил. Эгерде мисалга алайлы, сиз Германияга барып окугуңуз келет, Германиядагы мамлекеттик университеттер бекер. Бирок аны үчүн сиз немецкий тил билишиңиз керек. Ошондуктан немисчеңиз жакшы болуш керек. Немецкий языкты деле прям аябай advanced уровенде эмес, сүйлөшүп, эссе жаза ала турган, өзүңүздүн оюңузду билдире ала турган. Ошондуктан 8-9 класста кесип тандаш керек дегенимдин себеби дагы ушулда. Эгерде сиз 8-9 классыңызда өзүңүзгө сөз берип, мен чет өлкөдө окуйм деген максат койсоңуз, сиз ошого даярданып баштайсыз. Сизде 3 жыл деген убакыт бар. 9-10-11 класс. Сиз тил үйрөнүп баштайсыз, сиз ошого даярданып баштайсыз. Ошого 11 класстын аягында ал нерсени ойлонуу бир аз кечирээк болуп калат экен. Ошо кесип тандоонун астында эң биринчи кеңештердин бири бул кесип жөнүндө ойлонууну канчалык эрте баштасаңыз ошончолук жакшы. Андан сырткары дагы кеңеш катары айтмакмын, кайсы өлкөгө барып окугуңуз келет, ага карабастан чет тилдерин үйрөнүү бул аябай чоң маанилүү болуп жатат азыр. Особенно англис тили. Англис тили бул дүйнөлүк тил. Сиз келечекте башка маркетте, дүйнөлүк маркетте иштейм десеңиз, сизде сөзсүз түрдө англис тили керек. Англис тил сизди уже башка деңгээлге алып чыгат. Кайсы кесиптин ээси болбоңуз, экономика, юридика, IT багыты, медицина болбосун, эгерде сиз тил билсеңиз, сизге аябай чоң эшиктер ачылат. Ошого тил үйрөнүүнү дагы канчалык эрте баштасаңыз, ошончолук жакшы. Экинчи кесип, правила бул кайсы кесиптин кесип тандоого келет. Кесип тандоодо эмнелерге көңүл буруш керек?
Мен дагы ушул жолдон өткөм. 11 класста окуп жүргөндө менде дагы ошондой ой бар болчу. Мен математиканы жакшы окусам, геометрия мага жакса, значит, кыз кишиге эң туура келген кесип бул бук учет, бухгалтер болуу деп. Менде кандай десем бир выбор же эл айтып мага туура кеңеш берген адам болбогон экен. Айдана сен IT деген багыт бар. Информационный технологияга тапшырсаң болот. Ошондой жакта да бул келечектин кесиби деген нерсени мен билбеген экенмин. Менин оюмча, мен математиканы жакшы көрсөм, математиканы жакшы окусам же болбосо башка примерлер, химия, биологияны жакшы окугандар бар. Мен химия, биологияны жакшы окусам, значит, мен медик болушум керек же юрист болушум керек деген эле выбор калат. Бизде азыркы тилекке каршы кесип тандап жатканда бул экономический, юридический, международный, чет тилдер деген эле багыттар, кандай десем, выбордо бар. Алардын арасында IT деген выбор жок. Ошону мен блогторуман аркылуу алмаштыргым келет. Ошо канчалык көбүрөөк адамга жеткирсем, ошончолук жакшы деп ойлойм. Ошол выборлордун, ошо тандоолордун арасында IT деген багыт дагы бар. Ошо жөнүндө дагы ойлонуп көргүлө деген. Кесип тандоодо ар бир адам изденүү менен алек болуш керек, сураштырыш керек, билиш керек, издениш керек. Сиз айталы IT айдиси болом деп чечтиңиз. IT багытында иштеген адамдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Алардан сураңыз, бул кесиптин келечеги кандай? Мен 10-15 жылдан кийин кандай жумуштарда иштей алам? Менде кандай потенциалдар бар? Кандай возможностьтор бар деп. Ошол кесип жөнүндө болушунча көп маалымат сураганга аракет кылыңыз. Эжекелериңиз менен сүйлөшүңүз, ата-энеңиз менен сүйлөшүңүз. Азыр тем более интернеттин заманы, социалдык барактан бардык кесиптин эстерин тапса болот. Ошолордун блогдорун, статьяларын окуп көрүңүз, балким сизге ошо дагы жагып калат. Бир кесипти жакшы деңгээлде түшүнбөй туруп, ал кесипти тандаш мен туура эмес деп ойлойм. Юрист болсоңуз деле, экономист болсоңуз деле, IT айдиси болсоңуз деле, ошол кесип тууралуу жакшы маалыматты топтоңуз. Билиңиз, бул кесип менен бүткөндө мен кандай жумуштарды кыла алам, мен келечегим кандай болот, жана эң негизгиси элдин баары бул дүйнөдө каражат табыш үчүн иштешет. Мектепте окуйт, университетте окуйт, кийин иштеш үчүн, үй бүлөнү багыш үчүн. Ошону дагы эске алыңыз. Мен бул кесиптен аркаласам, мен кийин үй бүлөмдү бага аламбы, мага бул жумуш удовольствие алып келеби? Ушул мен тандап жаткан кесиптин актуалдыгы 10 жыл, 15 жылдан кийин кандай болот деп ошондой суроолорго өзүңүз жооп беришиңиз керек. Ар бир кесипти мен ардактуу деп ойлойм. Ар бир кесип бизге керек Кыргызстанда, бирок биз IT үй бүлөсү катары жолдошум экөөбүз тең азыркы бүтүрүүчүлөрдү IT-ни тандагыла деп айтмакмын. IT багытын тандагыла деп. Кайсыл багытка барбаңыз, экономикага барсаңыз дагы экономика IT-ни тандаңыз. Ошондой багыттар бар. Нанотехнологиялар менен колдонгон багыттар бар. Ошондой эле биологтор, нанобиолог, химия, ошого деле нанону, ошого эле IT-ни кошуп кое бериңиз. Кайсыл кесип болбосун, ошого IT-ни жакындата бериңиз. Азыр ар бир кесиптин IT багыты бар. Ошого ошондой кандай десем, ошондой выборларды сөзсүз түрдө карап көрүңүз деп айтмакмын. Жана сиз 9-8 классыңызда келечек жөнүндө ойлонуп, кесибиңиз жөнүндө ойлонуп баштадыңыз, чет өлкөлөрдү караштырып көрүңүз. Сизде эң акыркы вариант бул биз Кыргызстан болуп калыш керек. Азыркы учурда тилекке каршы бизде университеттердин деңгээли өтө сүйүндүрбөйт. Аны бардыгыбыз билебиз. Колуңуздан келсе, чет өлкөдөгү акысыз университеттерден билим алганга аракет кылыңыз. Европа болобу, Азия болобу, Америка болобу. Ошого эрте даярдана баштаңыз. Тил үйрөнүңүз, сөзсүз түрдө. Америкага деп чечсеңиз, анда англис тилин үйрөнүңүз. Германияга деп чечсеңиз, немис тилин үйрөнүңүз жана англис тилин кошо үйрөнсөңүз, сизге минус болбойт. Францияга деп чечсеңиз, француз тилин үйрөнүңүз жана англис тилин үйрөнүңүз. Канчалык эрте баштасаңыз, ошончолук жакшы. Ар бир адам келечектеги кесипти өзү тандаш керек деп ойлойм. Өзү уже 11-класста взрослый адам деп жашоону ойлонгон адам болобуз. Ошого ар бир адам буга серьезно караш керек. Аябай серьезно карап тандаш керек.
эч качан дагы айткым келген нерсе хобби менен талантты алмаштырбаш керек. Жашыбызда бардыгыбыздын өзүбүздүн мындай кичинекей таланттарыбыз болот. Бирөө жакшы бийлейт, бирөө жакшы ырдайт. А бирок тилекке каршы дүйнө жүзүндө жакшы ырдаган адамдардын баардыгы жылдыз болуп кете албайт. Же жакшы бийлеген адамдардын баары балерина болуп кете албайт. Ошондой мындай реалдуу караш керек деп ойлойм. Мен бийге шыгым бар, мен бийчи болом деген нерсе жакшы деп эле ойлойм, бирок биз кайра эле реалдуу көз менен карашыбыз керек. Мен бийчи болсом, менин келечегим кандай болот? Мен бул кесипти өмүр бою алып кете аламбы? Балким бий сизге жагат, бул сиздин хоббиңиз катары калышы мүмкүндүр. Ошондой вариантты дагы ойлонуп көрүңүз. Жумушуңузду сүйгөн адам болсоңуз, ал сизге үй бүлөңүзгө аябай жакшы бюджет алып келип жатса, кайра эле айтиге кайтайын. IT азыркы күндө дүйнөдөгү эң жакшы төлөнгөн кесиптердин бири. Кайсы багыты болбосун. Ошондо сиз бактылуу адамдардын арасына киресиз. Өзүңүздүн жумушуңузду жакшы кылып, ага сырткары ошого татыктуу айлык алып жатсаңыз. Ошондо сизге жаккан хоббилериңиздер менен дагы алектенсеңиз болот, ырдасаңыз болот, бийлесеңиз болот, спорт менен алектенсеңиз болот. Мен мектепте окуп жүргөндө волейболду жакшы көрүшүм керек эле деп, мен волейболду тандаган эмесмин. Мен өзүм билчү элем, мен волейболду как любитель катары жакшы көрөм деген сыяктуу. Ошого талант менен хоббини дагы ойлонуп көрүңүз. Сиз ойлоп жаткан ошол кесип, мен бийчи, ырчы же болбосо актриса, художник деген сыяктуу кесиптер бар. Ар бир художник дүйнөгө таанымал художник болбойт, бул чындык. Ошого ойлонуп көрүңүз. Сиз ушул тандаган багыт 15 жылдан кийин сиз ошол жерде өзүңүздү элестете аласызбы? Ошол кесипти аркалаганда сиз кандай кыйынчылыктарга даярсыз, эмнелерди кылганга даярсыз? Ошондо өзү билинип калат. Ошого туура кесип тандасак, биз келечекте жакшы бактылуу адамдардын санына кошулушубуз мүмкүн деп ойлойм. Бул туура кесип тандоо бекеринен айтылбаса керек. Туура кесип бул уже ийгиликтин бир баш аты. Ошондуктан ушу туура кесипти тандап ийгилигиңизге бир кадам жакындаган адамдардан болуңуз. Университет тандоого өтсөк, бизде менде деле ошондой учур болгон. Кесип тандоодун астында биринчи университет тандап алгам. Мен биринчи ушу университетке барам, анан ошонун ичиндеги кесиптерди караштырып баштагам. Мен ошону азыр туура мезирак экен деп ойлодум. Биринчи кесип тандоодо кесип тандаш керек экен. Мисалга алайын, сиз IT багытын тандадыңыз, информационный технология же маалымат технологиясын тандадыңыз. Ошол багытта из болуңуз керек. Сизде уже кандай десем мындай твердое решение бар, мен ITге барам деп. Анан университетте баштайсыз. Ушу IT багыты кайсы университетте жакшы окуйт? Кайсы университеттин агайлары, профессорлору күчтүү деп. Биринчи университет тандоо туура эмес болуп калат. Эки университеттер бар. Бири университеттин юрфак, юридический факультети күчтүү, бир университеттин медицинский факультети күчтүү, бир университеттин экономический факультети күчтүү. Топ келишкен университеттер менин оюмча Кыргызстанда жок. Бардык жагынан күчтүү болгон. Ошого биринчи кесип тандап, анан ошол кесипти жакшы даярдаган университет тандайсыз. Университетте айтинин кандай багыттары бар деп ойлошот. Ошолорго мен бир аз кичине изилдөө жасап, Кыргызстандагы университеттердин сайттарынан көрдүм. Бул компьютердик инженерия, компьютерная инженерия деп коет, ушуну тандасаңыз болот. Программалык камсыздоо, дизайн жана жогорку технология, прикладдык математика жана информатика, бул прикладная информатика. Прикладная математика, информатика деп коет орусчасы. Информатика жана эсептөөчү техника, информациялык системалар жана технологиялар, программалык инженерия жана социалдык трансформация. Тизме ушу менен улана берет. Ушул сыяктуу факультеттер бар. Ушулардын бирөөнү тандасаңыз, сиз уже IT багытында болуп эсептелесиз. Мен ушу эмне десем, сөзүмдүн аягында айткым келет, как IT адиси катары, IT үй бүлө катары биз айткыбыз келет. Бул көз карашты менин жолдошум дагы Бакыт дагы эки колу менен колдойт. IT тандагыла деп. ITде өзүңөрдү сынап көргүлө. IT эмне экенин силер билбейсиңер, пока буну көрмөйүнчө, буну өзүңөргө сиңирип көрмөйүнчө. Эми
Эгерде сиздерде айтиде иштеген, айтини билген үй бүлөңөрдө адамдар жок болсо, сизде кандай десем, бир сезим калышы мүмкүн. Балким меники не получится, мен математикам жакшы эмес, мен английскийим жакшы эмес деп. IT адиси болуш үчүн дагы бир жолу айтып кетейин, программист болуш үчүн математиканы мыкты деңгээлде билүүнүн кажети жок. Мектепте окуган программаны даже менин YouTube'дагы акыркы видеолорумда бар, биринчи аябай сонун ачык маектерди. Мен твердая тройкага окучумун дейт математиканы. Уялбай эле айттым, мен ушундай элем, бирок ошого мен ойлочу элем, менин колуман IT келбейт деп, мен ал жөнүндө даже ойлонбогом дейт. Бирок азыр IT багытында иштеп, аябай сонун ийгиликтерди жаратып келаткан апакелерибиздин бири ал эже. Ошого бул чоң жаңылыштык. Эгерде сиз айтини тандап, анан өзүңүздү токтотуп жатсаңыз, мен математикам начар, мен код үйрөнө албайм деп, бул жөн эле өзүңүзгө өзүңүз жолтоо болуп жаткан болосуз. Математиканы дагы билбей, математиканы чакпай туруп, мындай айтканда, математикадан гик болбой туруп, код үйрөнсө болот. Ошого биз үй бүлөбүз катары кайрадан бир жолу айтайын, баарыңыздарды, бүтүрүүчүлөрдү, азыр көрүп жаткан ата энелерди айтмакмын, балаңызга, кызыңызга IT жөнүндө маалымат тапканга, бергенге возможность кылып бериңиз. IT жөнүндө көптөгөн макалаларды окуп көрүңүз, видеолорду көрүңүз. Ошондо сизде дагы бир IT жөнүндө маалымат пайда болот. Мен айтып элем, азыр көптөгөн суроолорго жооп бере албасам, мен өтө көп берилген суроолорго уже мен YouTube каналымда, Instagramдагы постторумда жооп берип койдум. Эгерде сиздердин суроолоруңузга азыр жооп бере албай убакыт бүтүп калса, ошол жактан ответ алсаңар болот. Эмне үчүн айтини тандаш керек? Мен ишенем, келечекте убакыт өткөн сайын уже башталды бул программа. Көптөгөн кесиптер жоголушу мүмкүн. Келечекте азыр акыркы 35-40, акыркы 30 жылдан бери деп коет, иштелип келип жаткан көп кесиптер бара-бара алар жок болуп кетиши мүмкүн. Бирок алардын ордуна көптөгөн IT кесиптери пайда болушу ыктымал. Ал дагы мен буга точно ишенем. Көптөгөн кесиптер жок болот, бирок алардын ордуна көптөгөн IT кесиптер пайда болот. Ошого ошо жоголгон кесиптер жоголуп баратканда, ошолордун арасында сиз дагы болуп калбаңыз. Ошого азыртадан даяр болуңуз. Келечекте ар бир адам уже код билип калышы ыктымал. Ар бир жумушка керектүү болуп калат. Технология өнүгүп жатат. Азыр врач болобу, юрист болобу, бардыгы бир программалар менен иштешет. Особенно Америкада. Мен иштеген компания, биз адвокаттарга, государственный служащийлерге программа жазылган. Ошолор өздөрүнүн документтерин, чоң маалыматын иштеп, ошол жакта сактап, ошону анализ кылып иштешет. Алар дагы IT жөнүндө түшүнүгү бар адвокаттар десем болот. Эгерде ошондой программаларды үйрөнө албасаңыз, ошондой жерлерде кыска коддорду жаза албасаңыз, индекстерди жаза албасаңыз, сиз даже юрист болуп дагы келечекте иштей албайсыз. Ошого ошолордун арасына кирип калбаш үчүн азыртадан ошого даяр болуңуз. Азыртадан үйрөнүп баштасаңыз болот. Код өтө кыйын нерсе эмес. HTML деген код бар. Буну 2 жумада үйрөнсөң болот. Кичинекей, эң жөнөкөй веб-сайт жасасаңыз болот. Ошол жактан өзүңүздү сынап көрүңүз. HTML-ды үйрөтө турган интернетте аябай көп булактар бар. Бардыгы акысыз. Бул эң жөнөкөй коддордун тили болгондуктан буга өтө көп убакыттын да кереги жок. Ошо HTML менен өзүңүзгө бир кичинекей веб-сайт жасап көрүңүз. Сиз ошого кызыгып кетсеңиз, значит айтыны жөн эле үйрөнүп кете аласыз жана IT кесиби сиз үчүн болот. Мен ишенем, IT бул багыт жөн эле. Буну мен ар дайым океанга салыштырып берем. Бул жөн эле бир суу деп коелу, океан. IT-нин ичинде жүздөгөн, миңдеген кесиптер бар. Бул ичиндеги балыктар кесип. Канча түрлүү балык болсо, ошончо түрлүү кесип бар. Ошого ар бир адам бул багытта өзүнө кызык болгон, өзүнө жактырган кесипти таба алат. Дизайн болобу, архитект болобу, экономист болобу, юрист болобу, ар бир адам өзүнө жактырган, өзүнө туура келген кесипти таба алат деп мен ишенем. Ошого IT-ни дагы окуп, билип, маалымат топтоп көрүңүз деп айтам. Чоң рахмат Айдан эжеке. Бул жакта урматтуу катышуучулар, бизде
YouTube'dan 42, Facebook'tan da 30 канча адам көрүп атат экен. Урматтуу катышуучулар, сиздерден көпчүлүк суроолорго Айдана эжеке өзүнүн блогунда жооп берип кеткен. Ошондуктан мен азыр Айдана эжекенин Instagram баракчасын бөлүштүм. Айдана эжеке өтө сонун, жөнөкөй кыргыз тилинде өтө жакшы блогдорду жазат. Жана Telegram каналы да бар. Кыргыз тилдүү баардык айылдагы жаштар түшүнөт. Ошондуктан сөзсүз түрдө кирип өтө көп маалымат аласыз. Анда Айдана эжекеге өтө чоң ыраазычылык айтабыз. Жана да бир суроо бар экен бул жерде. Ошол бизде азыр IT курстар өтө көбөйдү. Ушул окуу жайга университетке тапшырбай эле IT курстарын окусак болобу? Экөөнүн айырмачылыгы кимисини тандоо керек. Биздин окуу жайларды университеттердин деңгээлин эсепке алып, ушул IT курстарын окуган биздин жаштар үчүн ыңгайлуубу же лучше университетке IT тармагы боюнча 4 жыл бакалавр окуган жакшыбы? Аябай көп берилген суроолордун бири. Бул ушул суроого байланыштуу мен блог тарткам, видео тарткам, интервью да алгам. Кыскача айтып кетейин, мен IT окуйм деген адамдарды 2-3 группага бөлөм. Биринчи группада бул мектепти жаңы бүткөн 9-11 класста жаңы бүткөн бүтүрүүчүлөр. Экинчи группада бул уже жогорку билими бар. Менин биринчи билимим жөнүндө айта кетсем, менин дипломум негизи экономический факультеттен бухучет аудит анализов кафедрасына аяктагам. Анда айтканда бухгалтермин. Бирок айтыны тандагам. Ошо өзүмө окшогон адамдарды. Биринчи кесибин башка тармактан алып, диплому бар, бирок кесиби менен иштебейт. Бир себептерге байланыштуу. Акчасы жакпайт, кесип жакпайт же жумуш орunu жок кыргызстанда. Анан 3-чү группада бул уже үй бүлөсү бар, 30-40 жаштан өтүп калган эжекелер, апакелер, байкелер, ушуга чейин иштеген иши жакпай, ушу кыска мөөнөттүн ичинде бир билим алып, жашоонун өзгөрткүсү келген. Биринчи группадагы адамдар бүтүрүүчүлөр. Мен сиздерге сөзсүз түрдө университетке баргыла деп айтмакмын. 4 жыл бул аябай кыска мөөнөт. Өмүр бою кандай десем, узун өмүрүбүздү алганда. 4 жыл бат эле өтүп кетет. Жана обществодан негизи эле бул жашоодо сизге ошол убакыт билим алуу үчүн берилген. Ошол убакытты сиз билимге инвестиция кылышыңыз керек. Кыргызстанда болосузбу, чет өлкөдө болосузбу, жогорку билим алып, диплом алганга аракет кылыңыз. Сизге эч качан ошонун зыяндыгы тийбейт. Пайдасы тийиши мүмкүн келечекте, бирок зыяны тийбейт. Сиз азыр 11 класссыз, ойлоп жатасыз. Мен азыр 6 ай курска барып эле иштеп баштасам болот, акча таап баштайм деп. Жок. Азыркы убакта сиз акчаны ойлошуңуз керек. Сиз перспективаны ойлошуңуз керек. Келечек чоң узун жолду ойлошуңуз керек. Кийин диплом алса, сизге ал кандай мүмкүнчүлүктөрдү берет? Дипломуңуз жок болсо, кандай мүмкүнчүлүктөрдөн калып каласыз? Эми Кыргызстанда өзүңүз айткандай, азыркы билим берүү системасы, программа дүйнөлүк стандартка жарабайт. Бирок эми орусча айтканда, лучше, чем ничего. Зато документ алып жатасыз, диплом алып жатасыз. Ал диплом мамлекеттик деңгээлде болгон үчүн айтинин диплому дүйнө жүзү боюнча котируется. Ошону унутпагыла. Сиз Европада болосузбу, Азияда болосузбу, IT багытында дипломуңуз бар болсо, кайсы мамлекетте не важно, IT багытында дипломуңуз бар болсо, ал котироваться этет. Ошого бүтүрүүчү болсоңуз, курстарды пока ойлонбой эле коюңуз. Университетке, колледжге тапшырганга аракет кылыңыз. Сизде сонун мүмкүнчүлүк бар. 4 жыл окуйлу дейбиз университетте. Сиз 4 жыл саморазвитие менен да элекпенсеңиз болот. Бүт күчүңүздүн баарын, убакытыңыздын, акчаңыздын баарын инвестицияга, өзүңүзгө, билимиңизге инвестицияга кетиришиңиз керек. Биринчи курска бардыңыз дейли, диплом алганга аракет кылып, биринчи курста айтыны окуп баштадыңыз. Ошол эле убакта сиз азыр интернеттин заманы, үйдөн онлайн курстарды алып баштаңыз. Ар бир курсту сиз минимум 3 айдан 6 айга чейин алсаңыз болот. Элестетиңиз, сиз 4 жылдын ичинде канча деген курсту алып коесуз. Сиз университеттин билиминен сырткары сиздин кругозоруңуз канча деген нерселерди билет. Онлайн аркылуу сиз университеттен дагы көп үйрөнгөн нерсени үйрөнүшүңүз мүмкүн. Университетке барган убакыт бул сизге убакыт берип атат. Иштебей,
башка нерсени ойлонбой окуш үчүн. Ошого ошо 4 жылды туура колдонгула деп айтмакмын. Университетке барып, курстарды алып баштадыңыз. Сиз университетти бүткүчө ар 6 ай сайын бир жаңы тилден үйрөнсөңүз, 4 жылдын ичинде сиз 8 тил билип чыгасыз, минимум. Бир тилди үйрөнүп алгандан кийин экинчи тилди үйрөнүш оңой эле. Ошого элестетип көрүңүз, диплом алганга чейин сиз университеттин программасынан сырткары 8 тилди мыкты деңгээлде билесиз. Сизден кыйын адис болбойт. Ошого убакытты туура колдонуңуз. Дагы айта кетчү нерсе дипломдун плюсу. Азыр сиз билбей жатасыз. Жөн эле бир компанияда бир адамдын колунда иштейм, бир чоң гигантта иштейм деп жатасыз. Бирок келечекте сиз өзүңүз компания ачып калышыңыз мүмкүн. Же болбосо карьерный рост менен директор, вайс-президент, CEO, CTO болушуңуз мүмкүн. Чоң компанияларда. Мен кичинекей компанияларды айтпай жатам, азыр дүйнөнү дүңгүрөткөн гиганттарды айтып жатам. Google, Facebook болобу, Amazon болобу. И ошол жакта бир нюансы бар. Диплом болуш керек деген. Жөнөкөй инженер болуп иштей аласыз. Software engineer, senior software engineer, lead, максимум team лидер болушуңуз мүмкүн. Но менеджер, директор болом дегенден кийин сизде бир диплом болуш керек. IT багытында болбосо дагы любой диплом. Эгерде сиз чет тилдерден мугалим болуп иштедиңиз, тарыхчы болуп иштедиңиз дейли мектепте. Бирок сиз мектепти, университетти бүткөндөн кийин тарыхчы мугалим болгуңуз келбей калды, курска барып IT-ни үйрөнүп алдыңыз. Сиз ошо IT-ни аябай жакшы алып кетип, бир компанияда CTO болоюн деп калдыңыз. Экинчи лице компанияда аябай жогоруладыңыз да карьерный рост менен. Бирок ошо CTO болоордун астында сизден жогорку билимиң барбы деп сурайт. IT багытында болбосо дагы жөн эле ошо дипломуң барбы деген суроо болот. Ошол жерде тарыхчы болсо дагы ал эжеке или ал жигит ооба деген мени белгилейт. Менин дипломум бар, тарых боюнча деген. Ошого ошондой ситуацияда калбаш үчүн анда уже 30 жашка келгенде, 35 жашка келгенде кеч болуп калат. Кайра университетке барып 4 жыл окуган үчүн сизге кыйын болот. Ошого азыр диплом ала турган убакыт. Бүтүрүүчү класс болсоңуз, сөзсүз түрдө жогорку билим алганга аракет кылыңыз деп айтмакмын. Жогорку окуу жайдын диплому эч качан минусу тийбейт. Экинчи группадагы адамдар, мен сыяктуу адамдар, буларга ошо курс аябай туура келет. Жогорку билими бар, университет эмне экенин билет, университеттин практикасын өткөн. Бул университет бул өзүнчө бир дагы мектеп да. Университеттен окуган эле билимден сырткары бул жашоодо колдоно турган аябай чоң практиканы үйрөтөт, жашоону үйрөтөт. Взрослый адам болгонду үйрөтөт, ответственный болгонду үйрөтөт бир нерсеге. Бул жерде билим менен эле чектелбеш керек. Ошо университеттен алган опыт дагы өтө маанилүү. Эгерде сиз экономика, юридика болуп башка багытында болсо да университетке бардыңыз, дипломуңуз бар болсо, сиз уже бул тепкичтен өттүңүз. Мындай адамдарга курстар аябай жакшы туура келет. Курска барып, кыска убакыттын ичинде квалификациядан өтүп, иштеп баштасаңыз болот. Мен университетте окуп жаткан студенттерге да бир айтып коеюн, 4 жылды күтүп жүрө бербегиле, экинчи курстан кийин иштеп баштасаңыз болот, үчүнчү курстан кийин иштеп баштасаңыз болот. Аябай жакшы үйрөнүп кетсеңиз, биринчи курстан кийин эле сизди жумушка ала берет. Болгону дипломду high priority деп коет, биринчи орунга коюшуңуз керек. Үчүнчү категориядагы адамдар, үчүнчү группадагы, бул уже бул жашоодо семья куруп, 3-4 баланын энеси болуп калган, алар убагында балким университетти бүткөндүр, убагында же бир обстоятельстволордон университетте окубай калгандыр, аларга курс дагы туура келет. Кыска мөөнөттүн ичинде бир адис болуп, 5-10 жыл иштеп алганга. Аларда сиздерде 17-18 жаштагыдай убакыт жок, пенсионный возраст деген бар, пенсияга чыгыш керек болуп калат. Ошолорго курс дагы туура келет. Бирок дипломду университеттен алыш үчүн эч качан кеч эмес. Менин практикамда таныштарымда болду, 40 жашка дагы бар университетке тапшырган адамдар болду. Ошого алар жөндөн жөн эле тура калып университетке барган жок да, 40 жашында ага ошондой акыл кирди же ошондой бир понятие кирди, что диплом керек экен деген. Мен 40 жашта барып университеттен диплом алып баштадым. Ошого сиз дагы ошолордун арасында болбоңуз деп айтмакмын. Туура убакытта окуш керек. Ар бир нерсенин өз убакыты болот деп ойлойм. Университетте окуган убакыт, мектепте окуган убакыт, иштей турган убакыт, эс ала турган убакыты, пенсияга чыга турган убакыт. Ошого ар бир убакытты биз туура колдонсок, жашообуз оңойлонот. Ошого
эч качан салыштырбагыла. Университеттен окуган жакшыбы же курстан окуган жакшыбы деп. Ар биринин өзүнүн плюс минустары бар. Университетте окуп жатканда дагы курстардан сабак алсаңыз болот, онлайн акысыз сабактарды алсаңыз болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр колдон кетирбейт эле. Мен акыркы эле постумду окуп көргүлө, азырга чейин актуалдуу. Азыр Гарвард университети. Бул Гарвард. Дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин бири. Могу пандемияга байланыштуу көптөгөн IT курстарын Гарвард акысыз коюп жатат. Ал курстары $3000, $5000 курстар болгон бир убакта. Ошолор азыр акысыз болуп жатат. Ошолорду алгыла 12 жумалык, 15 жумалык, эң кыскасы 8 жумалык курстар бар экен. 2 айда, 3 айда сиз бир сонун Гарварддын программасы менен окуп, мунун баары акысыз билим алсаңыз болот. Кайра эле, эгерде англис тил билсеңиз, ошого англис тилди эч качан артта калтырбай, бүгүндөн баштап тил үйрөнүңүз. Англис тил билсеңиз, сизге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылат. Гарварддын акысыз онлайн сабактары сыяктуу. Чоң рахмат. Сиздин блогуңузду дайым бөлүшүп турам. Как раз ушул менен бөлүшкөн эжекелер окуп, сизди түз эфирге чакырууга суранышкан. Анан менде ушул вакыт боюнча суроо бар эле. Мен жеке өзүм суроом, ушул сиздин блогторду окуганда, мындай жумушуңузду эске алганда, үй бүлөңүздү, кичинекей балдарды эске алганда, ушулардын баарына кантип жетишесиз да? Кыргызстанда туруп деле биз кичинекей жумуш жасап деле көп нерсеге жетишпейбиз да. Вообще-то ушул тайм менеджмент боюнча да айтсаңыз, ушул бардыгына блог жазганга, видео жасаганга, вебинарга, жумушуңузга, балдарга вообще-то кантип убакытты бөлүштүрөсүз? Негизи эле тайм менеджмент деп айтып калдыңыз. Биз тайм менеджментти акыркы 5-6 жылдан бери практикалап келебиз. Ошол жөнүндө көбүрөөк китептерди окуп, тайм менеджмент боюнча азыркыга чейин маалымат алып, бир видеолорду, тренингтерди көрүп турабыз. Вакытты туура колдонуу бул өзүнчө бир мындай искусство экен деп айтмакмын. Туура вакытты колдонгон адам ийгиликке батыраак жетет. Ошону биз дагы үйрөнүп жатабыз. Мен Кыргызстандагы ар бир адамды чакырмак элем. Тайм менеджментти үйрөнүңүз. Вакытыңызды туура колдонгонду үйрөнүңүз. Тайм менеджменттин башында бул план жазуудур. Сиз өзүңүзгө план жазышыңыз керек. Бүгүн эмне жумуштарды бүтүрөм? Бир жумада кандай жумуштарды бүтүрүшүңүз керек? Бир айда кандай жумуштарды бүтүрүшүңүз керек? Ошол планды жазып, ошону кайра окугандан кийин эле мээ өзүнчө бир башкача болуп иштеп эле ошого убакыт таап баштайт экен. Өзүнчө бир убакыттар чыга берет ал жерден. Ар бирибизге окшош убакыт берилген. Сизге, мага, дүйнөдөгү бардык адамга суткасына 24 саат убакыт берилген. И ошо 24 саатты ким кандай колдонот? Аны ар бир адам өзү чечет. Ошо убакытты туура колдонуш үчүн дисциплинага кайтышыбыз керек. И бир ыкманы бир 21 күн кылыш керек деп окугам мен. Ошо иштейт экен, өзүмөн текшерип көрдүм. Бир нерсени адатка айлантам десеңиз, привычкага айлантам десеңиз, ошону үзгүлтүксүз 21 жолу кылып көрүңүз. Эртең менен чуркагыңыз келет, эртең менен чуркагууна баштагыңыз келсе, 21 күн күнүгө эртең менен бир убакта чуркаш керек. Ошондой эле бардык нерсени үзгүлтүксүз кылыш керек. Англисче айбой сөз бар, consistent деп. Бүт нерсеге consistent болуш керек. Окууга, жумушка, үй бүлөгө. Ошондо гана бир жыйынтыкка жетебиз. Убакытты туура колдонуш үчүн бул өтө чоң университетте окуунун деле кереги жок. Азыр интернетте 2 күндүк, 2 сааттык жөн эле бир ыкмалар бар. Ошолорду мен ар бир адам көрсө деп ойлойм. Убакытты туура колдонуу бул кесипти туура тандоо бул ийгиликтин башаты деп айткандай эле, убакытты да туура колдонуу бул ийгиликтин башаты. Убакытты туура колдонуш үчүн биз аракет кылышыбыз керек өзүбүз. Биз негизи үй бүлө катары ушундай нерселерди жаратыш үчүн, ушундай нерселерге жетишиш үчүн, үй бүлөнү дагы, жумушту дагы чогуу алып кетиш үчүн көп нерселерден аркасы калабыз. Биз адам экенбиз, бардык нерсеге жетишип мүмкүн эмес. Ошого карап көрүш керек, priority деп коет. Чечишиңиз керек, сизге эмне маанилүү? Жашоодо эле күнүмкү жашоодо эмне маанилүү? Той топурларга биз барбайбыз. Эми чет өлкөдө жашайбыз, тойлор аз болот Кыргызстанга караганда. Бирок ошондо деле бизге алып койдон
тойдогу адам бир тууганыбыз болбосо же эң жакын досубуз болбосо, ал тойго баратканда бизде башка пландарыбыз болсо барбайбыз. Жөн эле барбайбыз деп эле айтабыз. Ошондой эле нерсе. Биз чечишибиз керек, эмне маанилүү. Бир кино көргүбүз келип жатса, бирок 2 саат ойлойбуз. Ушу кинону көргөн жакшыбы, же 2 саат китеп окуп алган жакшыбы, же 2 саат балдарды алып музейге барып келген жакшыбы, же зоопаркка барып келген жакшыбы деп. И бардык нерсени расписание менен кылыш керек деп ойлойм. Балдарга биз аябай көп 4 саат убакыт бөлөбүз күнүнө минимум. Биздин балдар да ойлошот элдер, силер экөөң тең иштесеңер, анан блогторду жазсаңар, балдарыңарга убакыт калбай калса керек. Жок. Биринчи орунда бизде, менде дагы, бакытта дагы бул үй бүлө, балдар. Үй бүлөнү бактылуу болуу. Үй бүлө бактылуу болгондо биз дагы бактылуу болобуз. Ошого биринчи очередь биз үчүн балдарыбыз азыр чоңоюп жатат. Аларга биздин сүйүүбүз керек, убактыбыз керек. Алар менен ойношубуз керек. Ошого балдардын убактын биз эч качан тийбейбиз. Балдарга деп бөлүнгөн убакыт только балдарга кетет. Анан адан сырткары жумуш, анан социальный сеттер. Ушу тайм менеджмент колдонуш үчүн Кыргызстанда балким бизге бир аз кыйыныраак болмок. Бирок анда деле мен ишенем, биз чечмекпиз, эмне бизге маанилүү, кайсыл жака барыш керек, кайсыл жака барбаш керек деген. Ошого ар бир адам ошону өзү чечиш керек. Бир нерсе кылгыңыз келсе, эртең менен 1 саат эртерээк тургула деп айтам. Кечинде 1 саат кечирээк жаткыла. Анан өзү эле расписанияга түшүп калат. Мен көптөн бери китебимди окуй албай жүрсөм, бир китепти алып койгом, окуйм деп, мисал катары айтайын. Эч убакыт болбой жатса, анда мен эртең менен бир жарым саат 40 мүнөт эртерээк туруп, ошо китепти ошол убакытта 40 мүнөттүк китепке кетирип, кечинде бир жарым саат кечирээк жатып, ошо китепти окуп бүтүргөнгө аракет кылам. Анан адамга күнүнө 7-8 саат уктаган жетиштүү дейт. Ошо нормадан чыкпайбы. 7-8 саат уктап, калган убакытты продуктивно колдонгонго аракет кылыш керек. Ошон үчүн расписание менен иштеш керек. Бизде расписание жоктугунан адамдар күнүн туура эмес колдонот. Ал үчүн расписание болсо, мен точно билем, эртең мененки саат 8ден 9га чейин мен ушуга убакыт кетиришим керек. Значит, башка жумуштарга, телефонду карабайм, социальный сетти карабайм, же башка нерсени көрө калбайм. Мен ошол нерсеге фокус коём. Жана убактыбызды туура колдонгонго, көп убакыт бергенге жардам берген бул биздин кесип. 8 саат иштегенибиз менен биз 8 саат иштебейбиз. Анын ичинде 1-2 сааты чогулуштарга кетет, 1 саат обедке кетет. Анан негизи эле мен күнүмкү жумушумда бир проектти бүтүш үчүн күнүнө 3 саат аябай продуктивно иштеп алсам, мага ошо жетиштүү деп айтам. 3 саат бир нерсеге жакшы фокус кылып бүтүрүп алсам, бир деплойментти, ошо менин бүт күнүмкүн жаап кетет. Эч бир адиси жок, IT адиси, который бир 8 саат отуруп, кечке компьютерден код жазып отуруп экен. Андай адистерди мен еще көрө элекмин. Ошого ошол жактан да жардам берет. Жумуш кылып эле жатканда 1-2 нерсени жаздырып койгонго жетишем. Жумуш убактында менде кичине убакыт болуп калса, видеолорду жазганга жетишем. Особенно жумуш убактында пост жазганга да жетишем. Постко 1 саат иногда кетет, жарым саат убакыт кетет. Же болбосо мен деле ошо постторду деле интернеттен алам. Орусча, англисче статьяларды окуп көрөм, ошолорду анан кыргызчага кандай кылып туура которгонго туура болот, биздин менталитетке туура жеткиргенге кандай ыкмаларды колдонсо болот деп мен дагы аябай изденем ошо бир пост, макала жаратыш үчүн. Анын артында деле чоң эмгек турат. Бирок ошол убакытты иногда ушу жумуштун вактынан деле алам. Жумуш иштеп отурганда, деплоймент кылып атканда бир 45 мүнөт экрандан турат. Код бир жакта бир нерсени жасайт дейли. Код жазып коесуң, ал код 45 мүнөт, 1 саат, 2 саат ал өзү жасай берет. Ошол убакытта мен изилдөөлөргө кетирем. Интернеттен окуйм, статьяларды окуйм, аны кыргызчага жазып көрөм. Ошентип посттор жаралат, макалалар жаралат. Ошого план менен иш кылыш керек деп ойлойм. Биринчи учурда азыр тайм менеджмент үйрөнөм деген адамдарга кеңеш катары айтмакмын. Эртеңки планыңызды жазып көрүңүз. Сиз эмнелерди кыласыз? Анан ошол план менен аткарганга аракет кылсаңыз, сиз өзүңүздөн каласыз. Жазылган нерсенин 90% ишке ашырганда план жазыш керек экенин, канчалык таасирдүү экенин билесиз. Менин YouTube каналым бар. YouTube каналымдын аты Айдана TikTok. Ошол жакта дагы сиз сурап жаткан көптөгөн суроолорго жооп тарткам видео аркылуу. Код үйрөнгөндө эмнеден башташ керек, компьютерди кантип тандаш керек, математиканын кереги барбы, англис тилинин керектери,
Андан сырткары аябай көптөгөн видеолор бар. Ар бир суроого ошол жактан жооп тапсаңыз болот. Жана азыр биз сонун видеолорду даярдап жатабыз. Буюрса аларды дагы жүктөгөнгө аракет кылабыз. Жакынкы күндөрү ошого YouTube каналымды дагы көрсөңөр болот. Чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Мен Айдан Эжекенин YouTube каналыны мен ушул видеонун астына бөлүшүп кетемин. Ал жакта ушул көптөгөн суроолорго кыргыз тилинде өтө жөнөкөй сонун кылып түшүндүргөн. Эжекелерибиз жаштарга да бардык жаш курактарга туура келет. Блогторун мен дайым окуп турамын. Сиздерге дагы өтө чоң пайдасы тиет. Анда бизде убактыбыз аз калды. Көңүл буруп бизге убакыт бөлүп маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам. Ишиңизге ийгилик. Бул жакта комментарийде дагы өтө көп ыраазычылыктар бар экен. Баарыңыздарга чоң рахмат. Где-то 50-80 адам бизди 1 сааттан бери көрдү. Бардыгыңыздарга пайдалуу маалымат бергенге аракет кылдык. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Анда Айдан эжеке жыйынтыктоочу сөздү сизге беребиз. Баарыңыздарга рахмат. Асылбек, сизге дагы рахмат. Ошентип сиз дагы маалымат менен бөлүшүп, элге аябай жакшы сооп иштерди кылып жатасыз. Бул нерсени дагы бир адам кыла бербейт. Сиз колуңуздан келип ушундай иш-чаралар менен алек болуп, ушундай Кыргызстаныбызда ушундай жигиттер бар экенине мен сыймыктанып жатам. Сизге жардам бергениме мен дагы аябай кубанычтамын. Ар бир көрүүчүгө, ар бир ушул жердеги ата-энеге, ушуну көрө турган адамдарга айтмакмын, билимге инвестиция кылгандан эч качан коркпогула жана билимге инвестиция кылуу эч качан кеч эмес. 40 жашта болосузбу, 50 жашта, 30 жашта болосузбу, 17 жашта болосузбу, азыр время, азыр убакыт, азыркы күн менен жашаңыз. Азыр чечим кабыл алып, жакшы жакка кадам таштасаңыз, келечегиңиз жакшы болот. Код үйрөнүп кетиш үчүн, IT болуп кетиш үчүн аябай бир вундеркинд эле болуунун кереги жок. Болгону сизде туура максат болуш керек жана каалоо болуш керек. Каалооңуз күчтүү болсо, сиз бардык нерсеге жетишесиз. Ошого азыр бизде ушундай заман келди. Билим болуп калды биринчи орунда. Ошого туура билим алыңыз. Кайра дагы бир жолу айтып кетким келет. Кыргызстанда бизде кыз келиндер, апакелер, акылдуу апакелер, кыз келиндер аябай көп. Биздин Кыргызстандагы кыздардын потенциалы аябай чоң. Ошолорго биз жардам берели. Ошо потенциалын элге чыгарып, технологияга аралаштырганга биз жардам берели. Ал үчүн жанында эле жүргөн күйөөсү, атасы, байкеси, инелери, апакелери бардыгыбыз ошого жардам берип, ошолорду колдогонго аракет кылайлы. Айтылган сөз бар го, үй бүлөдө эне бактылуу болсо, бала бактылуу болот деп. Үй бүлө эне бактылуу болсо, күйөөсү бактылуу болот деп. Кыргызстаныбызда бактылуу үй бүлөлөр көп болсо, ал мекенибиздин өнүгүү өсүүнө чоң салым кошот. Ошого Кыргызстаныбызда бактылуу энелер көп болсун, бактылуу үй бүлөлөр көп болсун. Ар бириңизди туура кесип тандоого чакырам. Буну жети өлчөп бергесиш керек, ага биз серьезно карашыбыз керек. Ошондо акырын-акырындан биз өзүбүз каалаган келечекке, өзүбүз каалаган жашоого кадам сынап жакындап жаткан болобуз. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Эч качан билим алгандан коркпоңуздар, жаңы нерсени үйрөнгөндөн коркпоңуздар. Көз коркок, бирок аны кол менен кылса болот. Ошого аракет кылып, жакшы максат койсоңуздар, ага жетсе дагы болот. IT бул келечек. Азыр жашоо биздин IT биздин жашообузга аябай тыгыз кирип калган үчүн. Ошого туура багыт тандаш керек. ITде өзүңүздөрдү, ар бириңиз өзүңүздү сынап көрүңүздөр. Жакпаса кетип калып ошону эле. Жакса сиздин жашооңуз өзгөрөт. Сиздерге дагы рахмат. Эгерде көптөгөн суроолорго жооп бере албай калсам, YouTube каналымдагы видеолорду көрүңүз, YouTube каналыма катталыңыз. Instagramдагы постторум бар, ошолорду дагы окуп, ар бир сурооңузга жооп алсаңыз болот, же дайректке жазсаңыз болот Instagramда. Убакыттын болгондо ошо суроолорго жооп жазганга же жооп тапканга аракет кылам. Баарыңыздарга рахмат.